Берүүбүздү улантабыз, достор, мына ушундай жагымдуу ыргакта кийинки конокторубуз менен тааныштырабыз. Жакында эле Гүлгүл эже аттуу ушундай жакшынакай мюзикл болот. Ошонун жаратуучулары режиссер Ырыс Окенова жана ошол мюзиклде баш каарман Толгонай Арзыкеева бизде бүгүн конокто. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы. Кош келиңиздер. Рахмат. Көргөнүңүзгө абдан кубанычтабыз. Ушул Гүлгүл эже тууралуу сизден сурайлы дедик эле. Качан болот, каякта болот? Гүлгүл эже Кудай буйрса эртең 12 февралда Улуттук филармонияда чоң залында коюлат. Бул негизи мюзикл экен. Бул кандай деп көпчүлүк суроолорду берип жатат. Бул өзү мюзикл Венера Бөлөкбаева, акын Венера Бөлөкбаеванын чыгармасынын негизинде коюлуп жатат. Негизи эле мюзиклдын музыкасын баштан аяк бир адам жазат эмес. Бул жакта композитор Азат Дөөткуловго таандык ырлар, музыкалар жаңырат. Ону Азат Дөөткуловго таандык. Эгер кайсы бир автордук болсо, аны Азат Дөөткулов иштеп чыккан музыка да. Негизи. Жакшы экен. Сиз болсо ал жакта ыр аткарасыз. Башкы каарман. Ырдап, бийлеп, ар кандай сценарийлерге түшүнүп. Кайсыл чыгармаларды аткарасыз? Ошо Азат Бекенин мага атайын жазып берген музыкасы. Азат Бекеги таандык. Эки чыгарма. Бирөө көңүл жөнүндө болот, экинчиси Сүйүү дайрасы деген ырда. Ал эми башкы каарманды сиз кандай критерийлерден улам тандап алдыңыздар? Негизи бул жакта эки баш каарман бар. Бирөө Гүлгүл эже, ал Назми Байзакова аткарат. Ал эми дагы бир жаш кыздын ролунда, окуучу кыздын ролунда Толгонай катышат. Чолпон аттуу кыздын образын жаратат, ырдайт, бийлейт. Негизи эле бул жакта көптөгөн кыргыздын белгилүү ырчылары катышып атат. Мюзикл деген эмне? Бул мюзикл деген бир эле учурда ырдоо, образ жаратуу, бийлөө, жөн эле ырдап 3 мүнөт өзүнүн ырын ырдап туруп чыгып кетпейт. Ошол учурда сахнада эл менен аралашып, баштан аяк ошол окуяны менен жашашы керек болот да. Анан бул негизи балким биздин сахна үчүн, балким ушундай концерт үчүн да, ушундай ырчылар үчүн бул нерсе балким жаңылык болуп жаткандыр, бирок биз аракет кылып ушул нерсени койгонго белсендик эле. Себеби мисалы мындай болуп жатпайбы, бүгүнкү күнү концертке барсак, кайсы бир тигил же бул залгачы чыгат деле ошол ырдайт, тигил ырдайт, бул ырдайт дейт, кирип кетет да. Биз ошого көнгөнбүз да. Анан мисалы мен өзүмдү көрөрман катары айтсам, мен ошол концерттерден мындай бир рахат алып көрө албайм да. Мен ошол 3 мүнөттүк кайсы бир чыгармага сөңгүп кирип, ошол менен жашашым керек да. Мен сахнадан кайсы бир концерттер коюлганда ошого мындай ыраазы деле болбойм да, чынын айтканда. Биз ушуну максат кылдык да. Ушундай болуп калып атпайбы? Аткаруучулар мындай жасалма болуп, баягы чыгарма эмне жөнүндө ырдап атканды өздөрү деле түшүнбөй калат. Көрүүчүлөр деле түшүнбөй калат. Кандайдыр бир комедия же трагедия көрүнбөй калып атпайбы? Көрүнбөй калат. Негизинде карап келгенде керек болсо ошо образдан баштап кийимине чейин иштелип, ошол чыгарма тартууланыш керек да. Ошол бизде ошондой нерсе жок да, ошондой сунуш, ошондой тартуулоо жок да өзүчү. Анан бул биз дыңды бузуп театрларда коюлуп келет, бар да ал нерсечи, мюзикл коюлуп келген, сахнада биз кайсы бир деңгээлде дыңды бузуп жатабыз десек болот. Мен ойлойм, ушул башталыштын аягында чоң өсүштөр, бир маданий жаңылыктар болот. Туура айтасыз. Ал эми даярдык канча убакыт жүрдү? Канча убакыт даярдандыңыздар? Даярдык биз мурунтан эле Азат Дөөткулов байке менен жарым жылдан бери эле бул боюнча сүйлөшүп келгенбиз. 1 жылга чукул эле пландаганбыз, жарым жылдан бери ишке ашыралы деп. Анан ушу акыркы бир 2 айда тыгыз иштешүү болду. 1 айда өтө мындай катуу кириштик. Жакшы экен, Ырыс эже айтыңызчы, биз сизди ушу кичинекей кезибизден бери тааныйбыз да, ушундай улуттук каналдан аты фамилияңызды окуп калчубуз, койгон режиссеру Ырыс Окенова деп. Негизи телеге качан келдиңиз жана кантип режиссер болдуңуз? Мен телеге ушу студент кезимден эле келгем да. Ушу группалаштарым дискотекага кетчү, же бир кечелерге кетчү, мен ошондо иштейм деп эле ошол келип алдым эле да, телевидениянын. Эмне үчүн режиссерлукту тандадыңыз? Мен негизи биринчи билимим журналист, андан кийинки экинчи билимим режиссерлукта. Биринчи мен журналист катары келгем телевиденияга, бирок ошондо иштеп баштаганда журналист эмес, мен баягы маданий көрсөтүүлөр жагына эле түшкөм, башында келгенде эле. Ошондо эле бул эми жаңылыктар болбогондон кийин, маданият жагына түшкөндөн кийин аяктан өзүң режиссер, өзүң автор болуп иштеп, ошол жерден мен режиссерлук кайсы бир жөндөмүмдү байкашса керек. Мен сыйлаган бир белгилүү бир айым, белгилүү инсан айтты эле, сенде бир режиссерлук жөндөм бар экен деп. Ошол нерсени мен катып чыгара алчу эмесмин да. Себеби бизде менталитет кандай элдечи?
кыз киши да режиссер болобу деп мен жакындарым ушундай айтчу да. Ошол нерсе менде катылуу көмүскөдөй болчу да. Анан ошол мен сыйлаган айым айткандан кийин ошол нерсе менде ачылып, мен анда болсом болот экен да деп. Мен ошону жашырып жүргөм да. Мен боло албайм да. Рухсат жок да. Көзүн тазалаган турбайбы? Ооба. Жакшы. Абдан жакшы жаңылык. Келсем, сиз тууралуу маалымат алалы. Анда сиз ушул мюзиклда ырдайт экенсиз, бийлейт экенсиз, ал эми чыныгы жашоодо дагы сиз балким чыгармачылыкка жакын адамсыз. Бийлейсизби? Өзүңүз тууралуу маалымат берсеңиз. Мен музыкалык мектепте окуйм, Абдраева деген мектебинде скрипка аспабында ойнойм. Скрипка аспабында ойнойм. Азыр болсо 11-класстын окуучусу болуп келем ошол музыкалык мектепте. Ошол РСЖ сунуш түштү, РСЖден ушу баш каарман болуп, чолпондун ролун аткарып бербейсиңби деп анан аябай толкундандым да, себеби бул биринчи жолу сахнага аттанып аткан кезим биринчиден. Анан экинчиден бир топ эле кыйынчылыктар бар экен мюзиклдун дагычы, себеби биякта сен бир гана ырдап койбостон мындай образга кирип, ошол адамдарга, көрүүчүлөргө туура мындай көрсөтүп беришиң керек да өзүңдөчү. Роль жаратып. Роль жаратыш керек экен, бийлешиң керек. Сценка аткарып дегендейчи берилип, анан ырдап кетип мындай. Бир топ эле кыйынчылыктар бар экен, бирок биз бул кыйынчылыктардын баарын жеңип, Кудай буйрса жакшы болот деп ойлойм. Буйрса эртең биз дагы барып көрүүгө аракет кылабыз. Чоң рахмат сиздерге, таң эрте келип жакшы маек куруп бердиңиздер, терең ыраазычылык билдиребиз. Эртеңки пландап жаткан ушу иш-чараңыздар эң мыкты деңгээлде өткөзүп алышыңыздарга тилектешпиз. Рахмат сиздерге да. Эртең Улуттук филармонияда саат 18:00 18:00. Бардыңыздар ошол жака, урматтуу достор, барыңыздар, биз да барганга аракет кылабыз. Чыгармачылык ийгиликтер болсун. Сиздерге азыр бир музыкалык чыгарманы тартуулайбыз, достор. Андан кийин жолугушабыз. Кызыктын баары алдыда.